Misal üчүн biri айтат, men ayalıma жардам берем деп мактанып атат да, анан бирөө айтты дагычы, сен жардам берем деп айтпа, сен милдетими кылып атам деп айт. Ал аялдын иши эмес анын бардыгы. Ал чогуунуку, балдарды багуу аял күйөөнүн иши. Болгон аял күйөө көчөдө көбүрөөк болгон үчүн үйдө мүмкүнчүлүк таппай калат. Ошон үчүн аялга болбосо эркек акылыңа милдеттүү. Пайгамбар залейсек эчкисин саган, эчки саган үйүндө. Пайгамбар үй ішіп бұрған, ал емес топ шушуп калганда топчусун пайгамбар өзү тиккен деп келет да. Мен ошону окуп атканда пайгамбар үй ішіп бұрган дегенде чочуп кетипмин. Астагфирулла. Эмне үй ішіп бурат десем, устаз айтат, үйдө канчалык дебей, кандай десем айтат, 2 метр квадрат дейт. Эми 2 метр квадратты пайгамбар шыпырып жардам берет. Бул эми ошентип атса аял сүйүнөт да. Демек экөөбүздүн үйүбүз бир турбайбы деген мана ошон үчүн дайым аялдарга айтабыз, күйөөлөргө аялдарыңарга мындай бир көмөк көрсөтүшүп, өзүңөр үйдө иш кылып турсаңар анча-мынча жакшы болот деп. Ал туура эмес албетте. Аны ошо күйөө тамак бышырып олтуруш керек. Ансы үйдө турбайбы ансы эле. Үйдө ашпырып койсун, мен айт деп айтыңыз.